достор, мен сіздерге бұл видео сабағында лимиттер жана башкача айтканда чектердин чыгаруусу жөнүндө сіздерге түшүндүргөнү аракет кылам. Бул жерде биз 3 мисалды чечүүгө аракет кылабыз. Ошондо биринчи мисал бул лимит x минус 1 умтулат жана кашандын ичинде 3x 3 даражада кемитүү 4x жана кошуу 8. Бул барабар. Эгерде бул жерге көңүл бурсаңыздар достор, бул жерде минус 1ди көрөсүңөр. Бул дегени x умтулат минус 1ге. Ошондо биз бул жердеги бул мисалдагы x'тердин ордуна ушул санды коюп чыгабыз. Ошондо бизде 3 көбөйтүү x'нин ордуна минус 1 кашандын ичинде 3 даражада кемитүү 4 жана көбөйтүү минус 1 кашандын ичинде жана кошуу 8. Ошондо барабар бул жерде бизде 9 болуп чыгат. Экинчи мисалга көңүл бурсаңыздар, лимит x умтулат жана 2x квадрат минус 3x минус 5 жана бөлүүчү сызыгы x плюс 1. Ошондо барабар. Бул мисалды чыгаруу үчүн биринчи мисалга карагайлы. Бул x'тердин ордуна бул санды коюп чыгышыбыз зарыл. Ошондо 2 көбөйтөбүз 1 квадрат жана минус 3 көбөйтөбүз 1 минус 5 бөлүүчү сызыгы жана 1 плюс 1. Ошондо бул жерде бизде 2 минус 3 минус 1 жана минус 5 минус 6 болот жана бөлүүчү сызыгы 2 бизге жөн эле минус 3 деген жооп берет. Бул биздин экинчи мисалыбыздын жообу. Үчүнчү мисалыбыз лимит x чексизге умтулат. 2x квадрат минус 3 жана минус 5 бөлүүчү сызыгы 1 плюс x плюс 3x квадрат. Барабар. Бул мисалды чыгаруу үчүн биз алым жана бөлүмдү x'тин эң чоң даражасында турган x'ке бөлүшүбүз керек. Ошондо барабар 2x квадрат x квадрат. Бул эң чоң даражада турган x болгондугу үчүн биз x квадратка бөлөбүз. Минус 3x квадрат минус 5 жана x квадрат жана бөлүүчү сызыгы 1x квадрат жана плюс x квадрат жана минус 3x квадрат x квадрат. Ошондо барабар. Бул жерге карасаңар 2x квадрат x квадратка бөлгөндө бизде жөн эле 2 калат. Жана 3-тү x квадратка бөлгөндө бул сан 0ге умтулат. Дегенде бизде бир формула бар. Бул формулага караганда ушул формулага окшош болуп турган санды 0ге умтулат десек болот. Ошондо бул дагы 0ге умтулат жана бул 0ге умтулат жана бул дагы 0ге умтулат. Бул жерде болсо 3x квадратты 2x квадратка бөлгөндө бизде жөн эле 3 калат. Ошондо барабар. Бизде алымда 2 гана калат жана бөлүмдө 3 эле калат. Бул биздин үчүнчү маселебиздин жообу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат жана бул менин видео сабагым сиздерге пайдалуу болот деп үмүт кылам.